Assalomu alaykum, Info Aziya YouTube kanalının kattaloçuları. Бүгін число 19 iyun 2025 yıl Араван району Эрке Кашка айылында ушундай сонун кооз болгон компактный үйүбүзгө келдик. Мына көргүлө үй аябай сонун салынган. Бул үйдүн сиздерге башынан эле айтып өтөйүн, баасы 17 миллион сом, содалашы жолу бар. Анан бул үйдүн плюстары полный камера коопсуздуктар коюлган. Дагы эмне? Мына суубуз кудуктан чыккан экен, аябай муздак суулары бүт үйдү ушул жерден, ушул кудуктан үйдү суу менен жеткизип берет туугандар. Үйдүн мына обшивкалары, ремонттору аябай кооз салынган. Кана эмесе бисмилля деп ичкериге кирсек. Мына ступенькаларды көрүп атасыздар, полный кафелдер менен аябай сонун кылып ремонт болгон экен. Бисмилля деп мына биринчи коридорубузга кирсек, мына ушул коридордон бардык комнаталарга ход бар экен. Бул жерде 4 комнатабыз бар. Мына биринчи комнатабызга кирсек, бисмилля. Бул жер мейманкана. Мына көрүп атасыздар, полный обойлор менен, үстү жидкий обой, светильник, пардалар менен. Анан сонун жери ушул бардык мебелдери, мына ушул килемдери, пардалары, нар жакта мебелдери да бар. Бардыгы калат сиздерге. Кийинки комнатага чыгабызбы? Хоп, бул жакка келгенде мына бул жак подвалга ход, буну кийин көргөзөбүз. Экинчи комнатага кирсек, бул жак бисмилля спальный туугандар, мына спальный. Ушундай диван, тримо, телевизор, бул жакта шкафтары бар. Мына сонун болгон 3D гүл коюлган экен, үстүлөрү полный заманбап ремонттон өткөн. Примерно 3/4 ар бир комната. Бул жакта киргизип көрсөтүп койсоңуз, санузелубуз бар. Мына бул жакта кир машинебиз иштеп турат. Анан бул жерде бир комнатабыз бар экен. Бул жерде өзүнүн жүктөрү бар. Бул жерде де 3/4 дагы бир комнатабыз бар. Бул жака кирсек, бул жерде де дагы бир мейманканабыз күтүп алат сиздерди. Ушундай болгон мебелдер менен, заманбап кресло, диван, кресло, стул, пардалары менен полный ушундай сонун болгон жилой комнатабыз бар дагы бир. Эми бисмилля деп ылдыйга түшөбүзбү? Коридорго түшсөк кана. Коридордо эле мына ушундай сонун болгон жыгачтан ступенькалар бул жагы мына курулган. Бул жакка түшкөндө бизди кухнябыз күтүп алат, зимний кухня. Ушундай сонун болгон суулар бүт бар жогу иштейт. Мына бул жакта газ плитасы бар жогу иштейт, вытяжкалары менен. Мына дап даяр сонун болгон. Мына немелерге көңүл буруп койгула. Кафелдер чапталган, үстүндө пластик. Бул жерлерде полный кафелдер менен кооздалган. Бул жакка түшсөк, бул жерде деле 3 комната бар, мына даяр. Каалагандай өзүңүздөр үчүн бул жакты мына кирип көрсөтүп койсоңуз. Бул жакта да дагы бир комнатабыз бар экен. Полный жылыткычтар менен, үй полный курулган жылыткычтары менен. И бул жакта деле дагы бир комнатабыз бар. Үстү пластик, жидкий обой, ламинат полдор менен курулган. Бул жактан сыртка дагы ход бар. Нар жактан чыгып көргөзүп өтөбүз, Азыр бул жакты сиздерге көрүп көрсөттүм. Бул жерде дагы бир 3 комната детский үй десе деле боло берет. Сиздерге көрсөтүп өтсөм. Бисмилля, бут кийимди чечип туруп, мына киргенде бул жерде деле бир зимний кухнябыз бар. Бул жакта мына печка курулган экен. Ушу печка менен көмүр печка 3 комната жылыйт. Мына полный мебелдер менен калат сиздерге. Эми бул жакка кирсек, бисмилля деп, ичкериде мына детский спальный. Мына ушундай дивандар бар экен, бул жакта шкафтар менен, бул деле полный ремонттон өткөн. Ушундай детский кылып койсоңуздар болот. Бул жерде деле дагы бир комнатабыз бар. Мына холодильник, шкаф, полный ремонттон өткөн. Ушундай килемдер менен, бул деле детский комнатабыз. Эми сыртка чыккандан кийин үйдүн капталынан ушундай ход бар. Бул жерде бизде мына ушундай кооз болгон жыгачтан сөрүбүз бар. Бул жерде раковина бар. Бул жерден баякы подвалга ход бар. Үстү ушундай сонун болгон неме менен жабылган, навес болгон, салкын жер. Мына келгенде бизде ушундай машалла сонун болгон ушундай
летний кухня десек да болот. Ушундай мангалдар менен, печкалар менен мына көргүлө. И плюс бул жакта тандырлар менен, полный кафелдер менен бүткөндө мындайча айтканда өтө сонун. Бул жерде мына сенсорный печкабыз бар экен, мына иштейт полный. Сууларыбыз бар, чыгып иштеп турат. Анан бул жерде дагы бир ход бар. Артка өтө турган бул эшик жабык экен. Сиздерге нар жактан көрсөтүп коем. Кладовка кылып койсоңуздар болот. Мисалы, керектүү, керексиз жүктөрүңөрдү ошол жерге жайгап койсоңуздар болот. Анан бул жерде дагы бир подвал бар. Азыр караңгыда жакшы көрүнбөй атат. Сиздерге мындай эле айтып өтөйүн. Бул жерде умный печка бар. Ушул үйдү ушул жерден полный башкарып, ысытып, жылытуу системасы ушул жерде. Мына бул жерде айтып өттүм, баягы эле подвал. Ушул жерден да ход бар. Жигиттер, мына уже чарчап калдым сиздерге айланам депчи. Мына ушундай сонун болгон, эс алган, ушундай качеля да кылып коюптур. Анан үстүнү карагыла, үстүнү өзүнчө эле бир мына салкын кылып навестеп куруп койгон. Өзү үйдүн негизи эле бар жогу жабылган экен, бир ачык жери жок. Салкын, муздак суу чыгат экен. Мына жерден кудук чыгат экен. Ушул 5 сосед ушул үйдөн суудан пайдаланат экен. Муздак суу чыгат экен, ачык эле. Баягы өзүбүздүн неменикинен эмес, водопровод эмес, бул кудуктан чыгат прямой. Бул жактан ушундай ход бар. Бул баягы айткан баягы эшик жабык эшик. Ошолго проход. Мына бул жерде туалетибиз бар экен, өзүбүздүн летний туалет. Анан бул жакта мына кладовка. Жакшы эле көрүнүп атабы? Бул жерде мына отункана кылып койсоңуздар болот. Бул жерде мына кең жер экен. Өзүңөргө керектүү, керексиз жүгүңөр болсо ушул жерге жайлап койсоңуздар болот. Жогоруда айтканымдай, бул үйдүн жалпы участогу 5 соток. Баасы ошол эле 17 миллион сом коюлду. Дагы содалашуу жолу бар. Эгер толугураак маалымат алам десеңиздер, ушу экрандын астагы телефон номерлерге чалып байланышсаңыз болот. Жана эгерде сиз реклама берем десеңиз, же рекламага чыкпаган үй, участок же чек алам десеңиз, ошол эле төмөндөгү номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум.